Жай айларынын бир күнү эле таң эрте талаадагы жергепеде таттуу уйкуда жаткан Күнөстү атасы бир азга карап отурду. Баласына ыраазы болуп, ичинен сыймыктанып отурду. Күнөс каникулда талаада мал кайтарып, ата-энесине жардам берчү. Ал быйыл 3-класста аяктады. Кичине болсо да Күнөс өзгөчө атасына чоң жигиттердей эле сезилчү. Көп жумуштарды атасы ага ишенип берип койчу. Ошондон бу Күнөс ушул жашында эле талаадагы кичинекей жергепеде өз жалгыз түнөп калчу. Жалгыз дейм да, жанында койлору, ити киреше дайыма жанында да. Айылда алардын чакан үйү бар. Бирок малдарды эрте чыгарып кайтарганга карап, талаадагы жергепеде кээде атасы, кээде Күнөс түнөп калчу. Ата-энеси балдары кичинекей кезинде көп нерсеге жетишип алалы деп, эртеден кечке бакчада, талаада жер иштетишет. Фермерликти өздөрүнө туура көрүп, абдан көп тоок менен үндүктүн балапандарын инкубатордон чыгартып алышкан. Аларды караганы сөзсүз түрдө бир киши туруш керек да. Күнөстүн бөбөктөрү жумшак чөптөрдү жулуп келип, балапандарга берип ойногондор эле апасына чоң жардам эле. Ошол жылдары СССР жаңы тарап, жерлер бөлүштүрүлүп, элдин баары эле баягы таштак жерде иштетүүнүн үстүндө эле. Таштак жерге эч нерсе өстүргөнгө мүмкүн болбогондуктан Күнөстүн үй бүлөсү кечке эле таш терүү менен алек. Бирок ал жерде талаа чөптөр өскөндүктөн болгон малдарын ошол жерге кайтарышчу. Малдарды күнүнө алыс калган айылга айдап барыш кыйыныраак болгондуктан талаага кичинекей жергепе жана кичинекей сарай салып коюшкан. Ушундай учурда чынында Күнөс ата-энесинин чоң жардамчысы болду да. Ал болсо уйдун кезиси келгенде уйларды кайтарчу, үндүктөрдү кайтарчу. Бул жайда атасынын 6 кою калган. Ошолорду каникул башталгандан бери кайтарып жүрөт. Атасы баласын карап отуруп, аны дагы бир аз уктап алсынчы деп ойготкусу келген жок. Кечинде алардын айылдагы үйүнө шаардан туугандары келип калган. Келген конокторду кой союп, коноктоюн деп кой алып кеткени атасы таң эрте келип калганы ошол болчу. Мейли уктай берсинчи деп акырын чыгып, сарайдан бир семиз кой тандады да атына өңөрүп кетти. Күн бир аз көтөрүлгөндө Күнөс ойгонуп, жумуртка кууруп, айран ичип, нан жеп, курсагын тойгузду. Эми койлорун чыгарып кайтарайын десе эле, бир кой кем көрүнөт. Баягы аз койду 2-3 жолу санады, бирөө жетпейт. Кечинде киргизип атканымда 6 болчу. Же кече жаңылып санадымбы? Же кечинде ууру келдиби? Эмне болуп кетти? Деп Күнөс күйрөнүп атты. Жүрөгүнүн согушу баттап дүкүлдөй баштады. Эмнеси болсо да жоготкон экенмин. Эми кантем? Атама эмне деп жооп берем? Эми таяк жеп турбаймбы? Деп эмне кылаарын билбей ары бери чуккады. Койлорду сарайдан чыгарып коюп, жоголгон койду издей баштады. Балким сарайдан чыгып кетип, оттоп жүргөн болбосун? Деп жергепенин үстүнө чыга калып, тегерекчекти карады. Көрүнбөйт. Балким көлдүн жээгиндеги чычырканак жакта жүрсө, мен көрбөй атамбы? Деп ал жака безилдеп чуркады. Ал жерде да жок. Эми тиги 5 кой кайтарылбай жоголуп кетпесин? Деп кайра сарай жака чуркады. 5 кой оттоп жүрүптүр. Күндөгү койлорду кайтарган жерге барайын. Балким ошол жерден таап калармын, деп койлорду айдап жөнөдү. Кой кайтарып, тиги жоголгон койду издей берип, убакыт түштөн эч ак кооп кеткенин байкаган жок. Кеч кирип келатат. Атам келсе эмне дейт? Кантсем? Эмне кылсам дагы баары бир катуу урушугам. Баягы уй кайтарып жүрчүдө бедеге кирип кетип, карны жарылган уйда таяк жегендей, дагы таяк жейм да, деп жүрөгү андан да катуураак дүкүлдөй баштады. Күн батканга жакындаган сайын корккону күчөдү. Кеч кирип Күнөс койлорду сарайга киргизди. Мына атасынын келе турган маалы болуп калды. Күнөс атасынын караганы жергепенин үстүнө чыкты. Ичи курулдап кууш урулат. Койду издей берип тамактангысы да келген эмес. Көздөрүн алайтып алып, капкара кир болгон колдору менен ооруган ичин кармап отурду. Тигине алыстан ат минген атасынын карааны көрүндү. Күнөс эмне кылаарын билбей, буттары титиреп, жергепенин үстүнөн секирип түштү. Атасынын карааны жакындаган сайын көздөрүнө жаш тегерене баштады. Анан тоо жакты көздөй чуркады. Чуркап баратты. Каяка барышты билген жок. Бир үйүлгөн таштардын артында бир топко отурду. Атасы келди. Атын байлады. Биринчи эле көзүнө койлор көрүндү. Азаматсың балам. Койлорду жакшы кайтарыптырсың. Тоюшуптур, түгөл да экен, деп баласына ыраазы боло сүйлөдү.
Бирок баягы алыстан эле астынан тосуп чыкчу баласы бүгүн көрүнбөйт. Тим эле жимжирт. Күнөз? 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 Жооп жок. Атасы сарсана боло баштады. Ары чуркап кыйкырды, бери чуркап кыйкырды. Оюна ар түрдүү жаман ойлор келе баштады. Эми атасынын жүрөгү дүкүлдөп баштады. Жергепенин ичин кайра карады. Жергепенин үстүнө чыгып алып, баласын кыйкырып чакырды. Эч кандай жооп жок. Күнөз бир аз мурун эле кетиптир. Себеби койлор тойгончо кайтарылыптыр. Демек күнөз койлорду кечкиринге чейин кайтарган. Сарайга киргизип, эшигин да мени үйрөткөндөй байлап жапкан. А балким мени күтпөй эле айылдагы үйгө кетип калган го. Экөөбүз кайчылаш өтүп кеттикпи? Балким ал башка жол менен кетти го, деп өзүн жооткотту. Атасы үйүнө келсе да, күнөз жок экен. Жыпар, күнөз келдиби? Жок, деп таң кала жооп берди аялы. Экөөңөр чогуу келет элеңер го? Мен талаага барсам күнөз жок экен. Койлорду кайтарыптыр, камаптыр, бирок өзү жок экен. Мен бул жерге кетти го деп ойлогом. Апе, ал эмнеси? Анда ал каяка кеткен? Деп апасы сарсана боло баштады. Сарсана болбочу. Балким жолдон досторуна жолугуп калып, ойноп калгандыр. Күтө туралы. Күнөз болсо, качып кеткенден кийин кайра келгенден коркту. Сагындык атамдыкына барайынчы. Алардыкына барып, тамак ичип алып, Сагындык атамдан жардам сурайын, деп ойлоду да андан ары жолго түштү. Бир топ басып, айылдан очуроктогу Сагындык атасынын үйүнө келди. Сагындык ата атасынын улуу агасы эле. Салам алейкум, Сагындык ата, деп күнөз сус саламдашты. Күнөздүн бакырайган көздөрү алаңдап, бир нерседен корккондой болуп турганын Сагындык атасы дароо эле байкады. Алейкум балам, сага эмне болду? Мен бир кой жоготуп алдым. Атамдан коркуп жүрөм. Атам келе электе силердикине качып кеттим. Качып кеттим дечи. Кантсе эми? Кел, сен биринчи тамак ичип ал, андан кийин эмне кылышты ойлонобуз, деди Сагындык атасы. Күнөз коргонуч тапкансып, эми жүрөгү ылдыйлап, тамак ичкенге табити ачылды. Жумакан апасы коюп берген кесме тамакты аягына чейин тамшанып ичти да, Сагындык атасынын балдары менен кобурашып алаксып кетти. А Сагындык атасы: "Күнөз балам аябай коркуп калган экен, алаксып калды. Мейли ушинтип капачылыгын унута турсунчу. Анан эмне кылышты ойлонобуз", деп ойлоп койду. Күнөздүн атасы менен апасы түнгө чейин күтүштү. "Мен таладагы үйгө барып карап келейин. Кайра эле ошол үйгө барып калгандыр. Тамак аштан жакшылап салып бер", деп атасы атын алып келип токуду. Атын бирде чаптырып, бирде желдирип отуруп таладагы жер кепеге келсе, дагы деле күнөз жок. Мына эми атасынын жүрөгү өз кабынан чыгып кетейин деди. Ары басты, бери басты, эмне кылышты билген жок. Оюна жаман ойлор биринин артынан бири келип, атаны жашытты. Көздөрүнө жаш айланып, бирок баласын каяктан издешти билбей турду. Себеби буга чейин эч качан бирөөнүкүнө кетип калган учур болгон эмес. Атасы ойлоно берип башы катты. Анан жергепедеги керебетке отуруп алып, Кудайдан баласынын амандыгын тилеп отуруп, таң атырды. Түнү менен кирпик каккан жок. Таң сөгүлгөндө эле эшикке чыгып, койлорду кое берди. Эртерээк койлорду тойгузуп коюп, баламды издейин деди. Дагы деле асманды карап: "О Кудайым, баламды аман эсен үйгө алып келе көр. Азыр балам жылуу жерде тынч уктап жаткан болсо экен", деп сүйлөнүп жалбара берди. Күнөз Сагындык атасынын балдары менен ойноп жатып, жүрөгүнүн түпкүрүндө сарсанаа тартып турду. Акырын көзүнүн кыйыгы менен Сагындык атасын карап коюп атты. Сагындык ата тынч жүргөнүнө караганда мага жардам берет окшойт. Кантсе дагы чоң атам да, атама эмне дешим керек экенин да ушу Сагындык атам айтат го. Эмне дейр экен, күтөйүн, деди оюнда. Эртеден бери чабалактап чуркап жүрүп чарчаган бала ойноп отурган жеринен эле уйкуга кетти. Аны көтөрүп барып төшөккө жаткырып коюшту. Күн төбөгө келгенде атасы кайра атын токуп алып, айылды көздөй чаптырды. Үйгө келсе күнөз дале келе элек экен. Атасы эмне кыларын билбей кетти. Буту алсырап чалына баштады. Өзүн таштап салды. Ал кетип, чылпылдап тер кетти. Көрсө кечээден бери үмүт гана кармап турган экен.
Керебетке араңдан зорго жетти да жата кетти. Бир топко башы айланып, жүрөгү кысылып, балам деген жүрөгү тызылдап ачышып турду. Билинбей көзү илинип кетти. Күнөз эртең менен эрте болгонду да эшикке чыгып, сагындык атасынын сарайынын жанына отуруп алып ыйлай баштады. Бир топко чейин ыйлап басылды. Эртең мененки тамакты ичишти. Күнөз, койду эмне кылып жоготуп алдың? Деп сагындык атасы эми сурай баштады. Кече өңү азып турган баланын жүрөгү бир калыпка келсин деп унчукпай койгон эле. Эртең менен турсам эле короодон бир кой кемип калыптыр. Кечинде толуп эле киргизгендей болгом. Кечке издеп таппай койдум. Түшүнүктүү. Атаңдын коркуп атканың да түшүнүктүү. Бирок эми үйүңө барышың керек. Антпесең болбойт. Атаңа барып болгон нерсени болгондой эле айт. Атаң деле бир урушуп басылар, деди. Жок, сагындык ата, сиз мени менен чогуу барыңызчы, деп айткысы келсе дагы айта алган жок. Себеби бул үй бүлөнүн да жумуштары ар дайым көп болор эле. Күнөз бир күн кечке үйүнө бара албай орто жолдо жүрө берди. Ойго чөмүлдү. Кече атамдан таяк жесем да качпай эле койсом болмок экен деп аябай беймаза болду. Акыр аягы күн кечке жакындап калганда үйүн көздөй чуркады. Ата-энеси санаадан өңдөрү кубарып, кайдан издерин билишпей шалдырап отурушту. Жыпар азыр балдардын курсагын тойгуз да кошуналардын ар биринин үйүнө барып Күнөздү сураштыра бер. Мен болсо сугаттын суусу келип калыптыр. Арыктын башына барып, айдоону көздөй сууну жыгып коюп, туугандардын үйлөрүн кыдырайын, деди атасы. Атасы кетүүгө камынганда күрөгүнүн сабы сынык экенин көрүп оңдоп аткан. Ошол маалда тетиги көчөдө баласынын басып келатканын көрдү. Көзүн чоң ачып карап, туруп карап, баласы экенин тааныды. Аман экенине сүйүндү. Баласы атасын көрүп тык токтоду. Буттары тушалып баса албай калды. Атасы качан басып келер экен деп күттү. Кечээден бери издегенин, түркүнөлөргө камалып сарсана болгонун эстегенде атасынын аябай ачуусу келе баштады. Баласын алдынан тосуп чыгып, жан баштан ары бир тепти. Желкеден алып, кечеден бери каякта жүрөсүң? Сени кайдан гана издедим билесиңби? Түнү менен уктаган да жокмун, сарсана болуп, деп кыйкыра баштады. Күнөз аябай коркуп, калчылдап чыкты. Каякта жүрдүң, сүйлөбөйсүңбү? деп кыйкырды. Ата, мен кой жоготуп алдым, деди араң. Кой? Кайсы кой? Кайра эле ачуусу менен кыйкырды. Кече эртең менен турсам эле 6 койдун бирөө жок экен. Аны кечке издеп таба албай койдум. Кечинде сизден коркуп качып кеткем, деп Күнөз ыйлап жиберди. Ошондо атасы апкаарый түштү. Баласына колу тийгенине ызаланды. Ары карап эле өксүп ыйлап жиберди. Аркы бөлмөгө кирип кетти да буркурап ыйлады.